Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Албетте, 2021 жыл Кыргызстан үчүн саясий жана тарыхый окуялардын жылы болду. Жаңырган жылдын 1-айында Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын тандаган референдум өттү. Анда Садыр Жапаров шайлоочулардын 80% добушун алып, өлкөнүн 6-чы президенти аталды. Ал эми жоопкерчилик бир адамга жүктөлүп, башкаруу системасы президенттик башкарууга багытталган референдум кабыл алынды. Жылдын 2-айында негизги маселе катары мамлекеттик кызматтар оптимизацияланып, өкмөттүн түзүмүн өзгөргөнүн айтууга болот. Мында эң чоң мекеме экономика жана финансы министрлиги болгон. Анын карамагына 9 мамлекеттик агенттиктер менен кызматтар кошулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да кубаттуу органга айланган. Министрликтер, фонд, анан инспекция деп эле ача берип, баягы мурда билесиз да, кимге кызмат керек болсо эле ушуну бир министр кылып коелучу деп эле анан госагенттик деп, анан комитет деп ачып, инспекция деп ачып эле башына кое берген экен да, 48 болуп кетти. Кыскарттык, 12 министрлик кылдык. Март айынан тартып Кыргызстанда район акимдерин жана алардын орун басарларын аттестациядан өткөрүү башталган. Бул демилге өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык мамлекеттик жумуштарга кабыл алуунун ачыктыгын камсыз кылуу жана тааныштык жагдайларды жоюу максатында уюштурулган. Башкысы коррупцияны азайтуу максатын көздөйт. Апрель айында да өлкөдө чоң бир саясий өнөктүк өттү. Анда 11-апрелде Кыргызстанда 420 айылдык жана 28 шаардык кеңештин депутаттары шайланды. Ушул эле күнү баш мыйзамдын жаңы долбоору референдумга коюлду. Референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Кыргызстанда президенттин бийлигин күчөтө турган баш мыйзамдын долбоорун колдоду. Жаңы өзгөрүүгө ылайык көпчүлүк элдин сунушу менен парламент депутаттарынын саны 120дан 90го кыскармай болду. Өлкөдө кадр саясатына реформа жүргүзүү уланды. Май айында айыл өкмөт башчысы жана шаардын мэри болгусу келген талапкерлер да эми мамлекеттик кадр кызматынын сынагынан өтмөй болду. Жаңы документке ылайык алар сынактан өтүп, резервдеги талапкер болуп катталат. Район акимдери эң көп добуш алган адамдарды талапкерликке сунуштайт. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору жетекчи кызматтарга талапкерлерди тандоо процессин жөнгө салуу жана акимдин ролун күчөтүү максатында иштелип чыккан. Бизде 31 депутат шайласа, 16-сын эптештирсе, айыл өкмөт болот. Аны эч ким ала албайт экен 4 жылга чейин. Ушул эле айда Кыргызстанда премьер-министрлик кызмат жоюлуп, министрлер кабинети түзүлдү. Президент кол койгон жарлыкка ылайык мурунку өкмөт мүчөлөрү кайрадан министрлер кабинетинин мүчөлөрү болуп дайындалды. Жаңы курамда олуттуу өзгөрүүлөр жок. Болгону айрымдарынын кызмат орду өзгөртүлгөн. Арасында жаңы дайындалгандар жана кызматын тапшырган чиновниктер да болду. Аларда коомчулукта министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнө карата наразычылык күчөп сынга кабылды. Бүт элибиз күтүп турган, эңсеп турган өзгөрүүнү алып келе ала турган болсо, сөзсүз түрдө бул ал министрлерден бүгүнкү күндө көз каранды эмес, анткени ал министрлер буга чейин кыла алган эмес, мындан кийин да кыла албайт. Ага мен толук ишенип айтып бере алам. Министрлер кабинети Кумтор Голд ишканасынын өндүрүшүн убактылуу көзөмөлдөй баштады. Улукбек Мариповдун 17-майдагы буйругу менен Теңиз Бөлтүрүк Кумтор Голд ишканасында убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалды. Муну менен аткаруу бийлиги дүйнөдөгү ири алтын кендердин бири болгон Кумтөрдү убактылуу башкарып калды. Вполне иштедип кете алат. Мундан нары толук эле иштедит Кыргызстан өзү. Ушул наконец-то ушу Кыргызстанга өтүп атканы жакшы болду. Толук өтүп кетсе экен деп биз Кудайдан тилеп атабыз. 11-июлда Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайталап шайлоо өткөрдү. Анткени 11-апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аты аталган шаарларда массалык мыйзам бузуулар орун алган. Мындан улам шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоо өткөрүү ушул күнгө белгиленген. Парламенттин кийинки чакырылыштагы депутаттарын шайлоо 28-ноябрга дайындалды. Президент Садыр Жапаров 29-августта тиешелүү жарлыкка кол койгон. 11-апрелде референдумда кабыл алынган Конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Эл өкүлдөрүн шайлоо аралаш системасы менен өткөрүлүп, 54 депутат партиялык система боюнча бир шайлоо округунда, 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык система менен шайланат. Уже кирип кетет экен да, полончаны сайлы
деп отурса вот там ютады ада. Өткөн айдагы аралаш система менен өткөн парламенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүүгө бийлик тарабынан болгон аракеттер көрүлдү. Атүгүл президенттин бул багыттагы жарлыгы да чыгып, борбордук бийликтен тартып жергиликтүү бийликке чейин жеткирилген. Өлкө башчысы ар дайымкы эле кайрылууларында шайлоочулардын добушун сатпоого, мыйзамсыздыктарга каршы күрөшүүгө чакырып келди. Кызматта туруп шайлоого аралашкан жөнөкөй кызматкерден тартып, чиновниктердин баары кызматынан кол жууп жатты. 17-синде кайрадан чогулуш өткөрүлүп, күнөөсү аныкталынып, директорунун буйругу чыккан, жумуштан алынды. 28 ноябрь күнү Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өттү. Бул шайлоодо 21 саясий партия жана 1 мандаттуу округдардан 282 талапкер ат салышты. 15 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, 6 партия жеңишке жетти деп тааныды. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Иман Нуру партиялары. Бул 1 жыл аралыгындагы эң негизги дээлген саясий окуялар. Мындан сырткары майда бирок маанилүү иштер да көп аткарылды. 1 жылда элдин пайдасын көздөгөн жарлыктар чыгарылып, күчүнө кире баштады. Садыр Жапаров президент катары Кыргызстанда экономикалык каатчылык күчөп, бюджеттин тартыштыгы өсүп, тышкы карыз көбөйгөн учурга туш келди. Ошондуктан өлкө башчысы бардык жагдайды эске алып, Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, диний конфессияларды биригүүгө чакырып келет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.